Азыр арабызда көз азиздер отурат, 8 көз азиз келгенбиз. Ошолор арасында дудук бир туугандарыбыз дагы бар. Бул аябай чоң аманат нерсе экен. Азыр отурат, бирок алар түшүнбөй атат эмнени айтып атканыбызды. Которуп берген которумучубуз же кылып жазап берген жакшы нелерибиз жок. Бул аябай. Буга эртең кантип жооп беребиз? Ошол туугандарыбызга надо которбой тургула. Бул чыгарбагыла. Ошол бир туугандарыбыздын көпчүлүк аптыс болуп кетет. Ага кантип жооп беребиз? Ал аң болуп аткан эмнеге дегенде ошол жерде шарт түзүп берип атат туугандар. Кандай шарт дейсиңер? Бул ишара, кол менен сүйлөгөн переводчиктерин алып келип атат, баарын кылып берип атат. Ошого биз мына Нематулла устаз ошол себептен таанышып калганбыз. Устазыбыз өзү үйрөнүп, ошол жаңсоо тилин үйрөтүп, ошолорго үйрөтүп баштады. Бул биринчи мисалыбыз. Бүт жерге билим байке бизге көп компания алып келип атат, ушундай котормочуларды кошо алып келели, ошолорго да жол мүмкүнчүлүк берели. Экинчи мисалым бул айтчу Кыргызстанда канча миң мечит бар? Устаз? 3,5 миң мечит бар. 3,5 миң мечит бул кайер? Мечит бул Алла Тааланын үйү. Алла Таалага барып сыйынчу жер. 3,5 миң мечитти туугандар. 3,5 миң мечитти. Оны көз азиз киши кирип бир өзүндө Куран китеп алып окуйт, ал дагы ошол ыйман мечитинде. Коляскада отурган киши ал жака кире албайт. Мечиттин өзү өткөндө бир досубуз айтып берип атат. Келет дагы мечиттин оозуна коляска менен келип туруп кайрылып кетип калып атат. Неге мечиттин доступный жасаган эмеспиз? Доступный кылган эмес. Мына бул жерде көп киши чогулду, билим байке айтабыз, көп кишилер экен. Ар бирибиздин кошунабыздын ошондой балдары бар, ошондой нелери бар. Ар бирибиз мечитке каттайбыз, мечитке барып намаз окуп атабыз. Ошол жерге садака кылгыңар келсе, баргыла дагы ошо мечиттин ошо пандустарын алып салгыз, Алла Тааланын үйүнө кире албай калып атат алар. Ошол жерге пандус жасагыла, тепкич жасагыла, мүмкүнчүлүктү түзүп бергиле, билим алганга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Ошол себеби пайгамбарыбыздын учурунда көз азиз сахаба болгон Абдуллах ибн Мактум келгенде пайгамбарыбызга да эскертүү түшкөн, Курандын аяты түшкөн, аятты кайтап айта албайм, себеби билбейм аны. Бирок эң айтчу маселе пайгамбарыбыз Абдуллах ибн Мактумду бир садака берип коюп, же бир жолу курсагын тойгозуп коюп, ошо менен тым болгон жок. Ал пайгамбарыбыз кеткенде Меккада пайгамбарыбыздын муазини болчу, азанчысы болчу, пайгамбарыбыз кеткенде ордуна калчу, элге аралаштырган, коомго кошкон. Азыркы күндө биз майыптыгы бар адамдарды мындай бир жолу акча берип коюп, же бир жолу курсагын тойгозуп коюп, ошо менен это неправильно. Это как, мне кажется, это лицемерие, потому что мы просто думаем, откупаемся, а на самом деле дом Всевышнего закрыт. Кыргызстанда 2000ден ашык мечит болсо, ошака кире албаса, буга кантип жооп беребиз эртең? Ошол мүмкүнчүлүктөрдү кылалы, келгиле туугандар. Ошол өзүбүздүн айылдагы мечиттен эле баштайлычы. Мечитке киргизели. Мечитке пандус жасап берели, мечиттин уборный туалеттерине доступный кылып берели. Чтобы көз азиз кишилер, кулак укпаган кишилер, коляскадагы кишилер дагы элге аралашып ошол жерге киргиси келет. Эң акыркысы бул жерде көп компаниялардын ээлери отурат, акчасы бар, бизнесмендер угуп атат, билим байке билем, көп киши угат, силерди айтам. Көз азиз киши майыптыгы бар адамга келсе, жардам келип сураса, кичине акча берип коюп эмес, компаниямызда кана ким сыймыктанып айта алат, менин компаниямда бир майыптыгы бар киши иштейт деп. Эч ким айта албайт. Потому что барып жумушка кирем десе, жумушка албай коесуздар, потому что көз азиз киши же майыптыгы бар кишисиңер деп алынбай коет жумушка. Мындай болбош керек туугандар. Мында ушул жерде Каабада, ушул ыйык жерде, бул жерде дуалар түп-түз кабыл болот. Бул жерге келип калышыбыздын себеби дагы 2 жыл мурун буякта Азанбек ажыкебиз, ушул ажыкебиз ушул жерде ыйлап дуа кылган экен, мен дагы көз азиздерди алып келейин деп. 2 жыл, мына канча жыл өттү уже, ушунча көз азиз кулак укпагандар келди. Мен 2022 биринчи жолу келгенде ошентип аябай ызаланып дуа кылгам. Кудай, мен өзүм эле келбейинчи, башкалар да келсинчи, башкалар да көрсүнчү, башкалар да билсинчи деп. Алла Таалам дуаларды түп-түз кабыл кылат. Мына ажыкебиздин үйлү жашаган шартын көргөндө жаман жүрөгүм ооруду. Куранды 30 бара жаттаган адам эмне үчүн ушундай условияда деп. Силерге чоң рахмат, мүмкүнчүлүк берип ажыкебизди үйлүү кылып бердиңиздер. Ажыкебиз өзү эле көп көз азиздерге жардам берип атат туугандар.
Катуу сүйлөп, катуу айткан болсом кечирим сурайм туугандарым, бирок мечиттерди биз доступный кылышыбыз керек. Биринчи очередь мечиттерди, больницаларды эмес, мечиттерибизди доступный кылышыбыз керек. Келиңиздер ушул жерден дуа кылыңыздар, Кыргызстандын мечиттеринин баары доступный болсун, көз ажиз киши болобу, кулагы укпаган болобу, мечиттерибизде Куран китептер болсун, Брайль арабинде, бүт тилинде. Чоң рахмат болду. Allah razı olsun. Bardığımızın gümüş kulağımızga gümüş sırga, gördüğünüzler uqqanların bарын жеткизип барайык. Бардыгыбыз кызмат кылайык. Чынында өлүп отурган нерсени айтты. Бул нерсенин жетпесе билбейм анда.